Сулайман Рыспаев «Баланын канаты». Асманда учуп жүргөн кайчы канат чабалекелерди көрүп, Жусуп кызыгып карап отурду. Анан атасына келип мынтти: Ата, мага канат сатып бериңчи. Мен дагы учкум келип жатат. Макул, эртең сатып келип берейин. Жусуп атасынын эртең канат сатып келип берем дегенине аябай сүйүндү. Тиги кайчы канат чабалекелер менен жарышып, керек болсо алардан да бийик учкусу келди. Эртеси атасы Жусупка алипбе китебин сатып келип берди. Балдардын канаты ушундай болобу? Дегенсип Жусуп атасына ойлуу карады. Балдардын канаты алипбе болот, Деди атасы уулуна китепти берип жатып. Ушул китепти жакшы окусаң, чабалекейлерден да, керек болсо самолеттордон да бийикке учасың, түшүндүңбү? Жусуп башын ийкеп китепти бооруна кыса кармады да асмандагы дагы эле учуп жүргөн кайчы канат чабалекелерге ойлуу карады.